Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн дагы биз ошо көрсөткүчтүү функцияларга карата дагы көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биз азыр 445-көнүгүүнү аткаралы. Бул жерден y барабар 4-2 даражасы деген көрсөткүчтүү функция берилиптир. Эми ушул көрсөткүчтүү функцияга изилдөө жүргүзөлү. Мунун аныкталуу области бардык чыныгы анык сандардын көптүгү болуп эсептелинет. Ал эми маанилердин области f барабар 0-дон чегизге чейинки аралыктарды алат. Башка айтканда 10 маанилерди алып атат. 4 деген бирден чоң болгондуктан бул өсүүчү функция болуп эсептелинет. Эми таблицасын түзөлүп алдар. x бөлүн x маанисин берели. X-га 0-дү берсек, 4-түн 0-нчы даражасы 1-ди берет. 1-ди берсек, 4-түн 1-нчи даражасы 4 болот. 2-ни берсек, 4-түн 2-нчи даражасы 16 болот. Андан кийин x-ин ордуна 2-ден 1-ди койсок, радикал астында 4 болуп калат дагы, 4-төн 2 чыгат. Андан кийин минус 2-ни берсек, бул өлчөктүн бөлүмүнө түшүп кетет дагы, минус 2-де 4-төн 1 болуп калат. Ал эми минус 2-ден 1-ди берсек, 2-ден 1 болот. Демек бул таблицанын негизинде биз координата тегиздигин чийип, ошондон чекиттерди белгилеп, мындай ийри сызыкты алдык. Эми ушул эле түзүлүш боюнча мен y барабар 0,2 нин 2-нчы даражасы көрсөткүчтүү функциянын таблицасын түзүп, изилдөө жүргүзүп коеюн. Андан кийин графигин өзүңөр тетрадка чийип койгула алдар. Мында аныкталуу областы df барабар r, бүт чыныгы сандардын көптүгү o x-тан плюс минус чегизге чейин бүт кабыл алат. Андан кийин маанилердин области o y боюнча эсептегенде мында 0-дөн чегизге чейин болот. Андан кийин бул жерден 0,2 бирден кичине жана 0-дөн чоң болгондуктан бул кемүүчү функция болуп эсептелинет. Таблицасын түзүп койду. Эми ушул боюнча графигин координат тегиздигине түшүрүп алгыла балдар, чекиттерин белгилеп, координат тегиздигин чийип туруп. Эми балдар, 448-көнүгүүнү карайлы. Мында эсептөө жүргүзгүлө дейт. Радикал астында 2-нин даражасы, анын тышында да даража, тамырасында 2 деген даражалар берилиптир. Эми даражаны даражага көтөрүүнүн касиети боюнча даража көрсөткүчтөр көбөйтүлөт. Демек, тамырасында 2 менен тамырасында 2-ни көбөйтсөңөр 2-ни берет. Демек, радикал астындагы 2-нин квадраты болуп калат дагы. Бул жерде радикал менен даража кыскарып кетет, жөгүшүп кетет, башка айтканда барабар 2 чыгат. Андан кийин б учурун карайлы. Мында 3 көрсөткүчү 1 минус 2 тамырасында 3 көбөйтүлгөн 9, 1 плюс тамырасында 3 көрсөткүчтөгү көбөйтүндү берилген экен. Бул жерден биринчи үчөөнүн өзүн жасабыз. 3 даража көрсөткүчү 1 минус 2 тамырасында 3-түн өзүн жасабыз. Экинчиде 9-ту 3-түн квадраты кылып алабыз. Демек, 3-түн квадраты болгондо ал квадрат 1-ге көбөйтүлүп 2 болот дагы, плюс 2 тамырасында 3 көрсөткүчтөгү даража көрсөткүч болуп эсептелинет экен. Муну карап көрсөңөр балдар, негиздери бирдей болгон даража көрсөткүч көбөйтүүнүн түрүндө берилип калды. Демек, негиздери бирдей болгон даража көрсөткүчтөрдү көбөйтүш үчүн даражалары кошулат дагы, негизинин бирөө жазылат. Демек, ошонун негизинде 3 өзү жазылат да, даражаларды коштук. 1 минус 2 тамырасында 3 кошу 2 кошу 2 тамырасында 3 барабар. Демек, даража көрсөткүчтөрдү жөнөкөйлөштүрсөк, 2 тамырасында 3 минус менен плюс 2 тамырасындагы 3 0 болуп кетет. Анан 1 менен 2 кошулат дагы 3 болуп калат. Демек, 3-түн 3-нчү даражасын берип калды бизге. Бул жерден барабар 3-түн 3-нчү даражасы эмнени берет? Туура 27-ни берет. Анан кийин б-ны карайлы. 2 тамырасында көрсөткүчү 2 бөлү 2
көрсөткүчү даражасы 3 тамырасында 2 болуп берилиптир. Барабар. Бул жерден биринчи мүчөсүн 2-нин 3-чү даражасы деп жазып алсак болот. Демек 2-нин 3-чү даражасы көбөйтүлгөн тамырасында 2 болуп калды. Бөлү 2 даража көрсөткүчү 3 тамырасында 2 болуп калды. Демек балдар бул жерден бөлүмдөрү бирдей болгон даража көрсөткүчтөрдү бөлүүгө келдик. Анда анын касиети боюнча даража көрсөткүчтөр кемитилет. Анда 2-нин даража көрсөткүчүн кемитсек 0 болуп калды дагы 2-нин 0-чү даражасы. Демек 2-нин 0-чү даражасы бизге эмнени берет? 1 берет. Анан К учурун карайлы. Мында 3 тамыра көрсөткүчү 5-чи тамырасындагы 8 экен. Радикал анан дагы аны тамырасында 4-5-чи тамыры менен даражаны көтөрөт экенбиз. Демек даражаны көтөрүш үчүн даража көрсөткүчтөр эмне болуп атат? Даража көрсөткүчтөр көбөйтүлүп атат. Демек анда радикал 5-чи радикаласындагы 32 көрсөткүч болот экен 3-түн. Эми бул жерден тамырдан кутула турган болсок, 2-нин 32-ни 2-нин 5-чи даражасы деп жазып алсак болот дагы. 5 менен 5 кетет дагы 3-түн квадраты 2-чи даражасы калат экен. Демек 3-түн 2-чи даражасы бизге эмне берип атат? 9 берип атат. Демек балдар, биз бүгүн ушул көрсөткүчтүү функция боюнча, анын көрсөткүчтүү даражалар боюнча эсептерди иштедик, жөнөкөйлөттүк. Демек биз ушуну менен көрсөткүчтүү функция боюнча жыйынтыктадык. Саламатта калгыла.